Баткенде иштеп кеткен жетекчи катарында ар бирибиз өзүбүздүн саламыбызды кошуп Баткен жерине ушул жерде биз мамлекет болгондон кийин мыйзамдуулук болушу керек деп аракеттер жасап атабыз. Бүгүнкү күндө Ички иштер министрлиги тарабынан өзүңүздөргө маалым болгондой өздүк курамдын штаттык биrdиктери көбөйүп, мына бүгүнкү күндө Көкташ айыл өкмөтүнүн бөлүмчөсүнүн штаттык биримдерин көбөйттүк. Аксайда штаттык биримдерди көбөйттүк. Ошол эле учурда кырдаалга жараша деп Көкташ айылында атайын биздин Ички иштер министрлигинин ички коопсуздук аскер кызматынын бир ротасын жайгаштырдык. Мына кечээ мен өзүм Лелек районуна барып, Кулумдуга барып, аким менен жолугуп, ал жерде кызмат өтүп аткан чек-ара жана башка кызматтар менен жолугуп, ал жердеги максаттагы жана башка аркадагы башка чек-ара маселелери боюнча карап, ал жакка дагы кандай күчтөрдү орнотуу боюнча, ошол эле учурда Кулунду менен жаңы жердеги айылдык бөлүмчөлөрдүн сандарын көбөйтүү боюнча чечимдерди чыгарып келдик. Бардык аракеттер биз тараптан жасалып атат. Ошол эле учурда өзүңүздөр көргөндөй ар бир жаңжалга, ар бир кырдаалга жараша биз керектүү өзү курамдарды сиздерге жардам катарында жиберип атабыз. Бирок мына азыр эле айтып кетилгендей, биздин башкы прокурор айтты мыйзамдуулукту. Мамлекет болгондон кийин мыйзамдуулукту ар бирибиз карап сакташыбыз керек. Жаңжалдар менен, кырдаалдар менен жерлерде эң биринчи бул жергиликтүү бийликтер карап ошолор маселени көтөрүш керек. Эң биринчи маалыматтар биздин жергиликтүү бийликтерге жетет. Чынын айткандачы. Ар бир айыл өкмөтүндө, ар бир райондо биздин кызматтарыбыз бар. Алар сиздер менен биргеликте иштейт. Азыр эле айтып кеткендей, координациялык атайын советтер, кеңешмелер өткөрүлүп, бардык керектүү маселелер каралып турулушу керек. Бирок бүгүнкү күндө бүгүнкү жашы көрсөтүп аткандай бул иштердин баары жасалбайт жерлерде. Акыркы эле кырдаалдарды айта турган болсок, мисалы бизге дагы кыйын өзүбүздүн жарандарды, өзүбүздүн балдарды кармап, алардын жасаган кылмыштары боюнча тергөө жүргүзүп. Бирок мыйзамдуу мамлекет болгон мыйзамдуулук болбосо, анда эртең эмне болобуз? Туура чүңгүлө. Азыр болсо эми камалган балдарды чыгарып бергиле деп кайра элибиз жүрөт, суранып. Ата-энелери, бир туугандары түшүнүп турабыз баарын тең. Мыйзамдын чегинде карайбыз анын баарын тең. Ошондуктан түшүндүү иштерин жерлерде вот сиздер, урматтуу райондун жергиликтүү бийликтери, айыл өкмөтүнөн баштап акимге чейин баарыбыз биргеликте жүрбөсөк, элге түшүндүрбөсөк, бул кырдаал күчөйө берет. Түшүндүрүш керек. Акыркы 11-январдагы болгон Көкташтагы окуя боюнча бардык күчтөр турса, ага карабастан атайын чыр-чатакты чыгарып таш менен ургулап атышат. Эми турат го күч органдар, кайтарып турат го сиздерди. Бүт баары тең. Анын кереги эмне эле? Азыркы эле Жеңиш Парпиш айтып кеткенде, атайын чагымчыл башка күчтөр аракет кылышып, аны саясатка которуп, кээ бирөө өздөрүнүн иштери боюнча аракет жасап атышат. Жерлерде баары сунчук болуп турабыз. Азыр эле мисалы губернатордун биринчи орун басарына суроо беришпеди, мен берген жокмун мейли, бул ишин абдан жакшытайын деп. Жерлерде эмне кылып атабыз? Ал кишилердин баарыбыз билебиз, отурган айыл өкмөттөн баштап бизге чейин. Кой деп койгон бирөө жок. Келгенде баарыбыз ууп турабыз. Келгенде баарыбыз макул болуп турабыз. Токтотуп, айылдагы элибизди бөлбөгүлө. Андан ары токтоткула деген эч ким жок. Бул иштерди апара турган биз сиздер менен чогуу. Элге түшүндүрүү иштери жүргүзүү боюнча. Кечээинки митингде дагы мына азыр Жеңиш Парпиш айтып кеткендей, ар кандай адамдар болду. Бирөөлөр чында эле патриот катарында келген болсо, бирөөлөр өздөрүнүн иштери боюнча, калгандары болсо эмне болот деп, алардын ичинде ачыгын эле айтайын, мамлекеттик кызматта иштегендер да жүрдү. Биз каяка карап отурабыз? Биз каяка карап отурабыз?
туура чүңүл ошондуктан урматтуу жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү баарыбыз биргеликте чогуу иш алып барыш керек. Рахмат.